проблемасы olsa мектеп проблемасы чечебиз. Садик проблемасы барбы? Садик проблемасы чечебиз. Спорт зал проблемасы барбы? Бар. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Су проблемасы барбы? Су проблемасы чечебиз. Мы без воды вообще сидим. Транспорт. Мен аткара турган адамдарга азыр ушуну перечислять этип айтып атам. Эртең булардан мен сураймын. Ошол айткандар неси чечилди? Кантип чечтиңер? Качан чечесиңер? Качан чечтиңер деп сураймын. Бүгүнкү күндө ушуларды эмне үчүн биз чечебиз деп мен мындай не деп коет, мындай ишенимдүү айтып атам. Уверен айтып атам. Себеби мамлекетибизде бүгүнкү күндө финансы пайда болду. Мурдагыдай мамлекетти уурдап, туурдап жемей жок. Азыр мамлекеттин чөтөгүнө бирөө кол салып көрсүн, колун кесип таштайбыз. Азыркы мурдагыдай болуп мурдагыдай болуп, жанагы мамлекеттин тендер менен уурдап жемей, мамлекетти коррупция менен уурдап жемей, ошолордун бардыгын эми жок кылып үрдүк дебей кыскарттык, өтө кыскарттык. Азыр бир чиновник мамлекетти уурдап жеш үчүн өтө коркот. Бирок бар ошолордун арасында күндө кармап атабыз, отургузуп атабыз, жана башка кылып атабыз. Мындан ары да ушундай болот. Азыр мыйзамга өзгөртүүлөрдү мына биз киргизип атабыз, инициатива кылып. Кудай кааласа январга чейин кабыл алып калабыз деп атабыз. Ал мыйзамда эмне болот? Азыр эгерде биз коррупционерлерди кармасак, ал коррупционерлер төлөгөнүн төлөп туруп, штраф менен же башка менен мыйзам жол берип чыгып кетип атышат. Эми андай болбойт. Мындан ары коррупция менен, взятчество менен, жанагы пара алуу, пара берүү менен, же болбосо жанагы должностное преступление деп коет. Ошолор менен колго түшө турган болсо, бардыгы сөзсүз түрдө камалат. Мошенниктер. Биринчиден конфискация болот толук бойдон. Экинчиден сөзсүз түрдө түрмөнү көрүп чыгыш керек буларчы. Ошол мыйзамда каралган 5-6 жылдын бардыгын көрүп чыгыш керек. Ошондо гана башкалар токтойт. Андай кылбаса токтобойт экен. Биз баягыдай башынан сулап отура берсек болбойт экен. Анан сырткары билесиңер, бул жерде жаш